телеканалында улуу Рамазан айы берүүсү кайрадан башталды. Ушу бүгүнкүгө чейин көптөгөн ушу орозо тууралуу ушундай жакшы сөздөр айтылып келди. Ошондой эле бүгүн дагы атайын биздин чакырылган коногубуз бар. Медетбек Аже Садиев, Жал мечитинин имамы бүгүнкү конокто. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү жөнүндө болбосо орозодо пайгамбарыбыз өзүн кандай алып жүргөнү тууралуу азыр кененирээк айтып бермекчи. Ассаламу алейкум агай, кош келипсиз. Кош болдук. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулмандар. Кудай Таала ылайым эле ушул бизге белек кылып берген Рамазан айын куттуу берекелүү кылып, ылайым эле ушул Рамазанын бизге пайдалуу болгондой, өзү ыраазы болгондой өткөргөндү насип кылсын. Ар бир үйдө, ар бир пенденин тілегіне Құдай Таала жеткірсін. Ылайым эле Құдай Таалам ушул Рамазанда дегеле андан кийин дагы элибизге, жерибизге жакшылыктарды насип кылсын. Бүгүнкү темабыз боюнча пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү, өзүн өзү алып жүрүүсү, же болбосо пайгамбарыбыз орозо маалында кандай жүргөн? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Рамазан 12 айдын мырзасы, султаны. Рамазан өзгөчө орозо айы айлардын ичинде өзгөчө бир орунга ээ. Пайгамбарыбыз дагы көңүл бурчу, Кудай Таала да өзү көңүл бургула деп буйрук берген. Пайгамбарыбызды ээрчип сахабалар дагы Рамазандын келишине, Рамазандын ичиндеги ибадаттарга аябай көңүл бурчу. Пайгамбарыбыздан мондай бир осуяты бар. Эгер менин үммөтүм Рамазандын ичинде эмне жакшылыктар бар экенин билгенде, жыл 12 ай бою, жыл бою Рамазан болуп калса деп эңсейтеле депчи. Рамазандын ичиндеги жакшылыктар, кечиримдер, соопторго байланыштуу. Ошон үчүн пайгамбарыбызды ээрчиген адамдар, сахабалар 12 айды орозодой өткөргөнгө аракет кылышчу экен. Орозо жакындап калганда 4-5 ай мурун орозого даярданып, орозо бүткөндөн кийин, орозо айы бүткөндөн кийин ошол кайра 5-6 ай орозонун таасири менен жашап өткөрүп, бир жылды 12 айды орозодой өткөргөнгө аракет кылышчу экен. Анан мындай бир суроо болот да, алар пайгамбарыбызды кантип артынан ээрчишкен, кандай бир ийгиликке жетишкен деп. Пайгамбарыбыз 23 жыл пайгамбарлык кылды. Ошол 23 жылдын ичинде төөнүн артынан, койдун артынан жүргөн арабтарды мындай бир укмуш бир коомго айлантып алганда, кыяматка чейин келгенге чейин, кыямат болгонго чейин момун мусулмандар үлгү ала турган бир коомго айланта алышкан. Сахабалар пайгамбарыбызды бул улуулукка жетиш үчүн пайгамбарыбызды аябай сыйлашчу, анан айтканын айткандай, дегенин дегендей аткарышчу. Тиричилик кылышчу эмеспи? Тиричилик кылышчу. Эки сахаба сүйлөшүп алчу экен. Бирөө дыйканчылык кылат, бирөө соода кылат. Соода кылганы айтчу экен: "Мен бүгүн соодамды кылайын, тиричилигимди кылайын аркы дыйканга. Сен бүгүн пайгамбарыбыздын жанынан жылбагын. Эмне адамдар кандай кабыл кылды, эмнени жакшы көрдү, кандай сөздү жактырбай кабагынчты, кандай окуяга кандай мамиле кылды, оозунан эмне сөз чыкты, эмне адамдарга мамиле кылды, анын баарын айтып келесиң" дейт. Кечинде экөө жолугуп айтып келчү экен. Эртеси орун алмашчу дейт. Дыйкан пайгамбарыбыздын жанында жүрүп, соодагер соодасын кылчу дейт. Ошентип отуруп булар туу чокуга жетишкен. Анан Рамазанда дагы укмуш сонун өткөрүшчү дейт. Азыр айтып өткөндөй 5-6 ай калганда даярданып, анан 5-6 ай калганда өткөндөн кийин да Рамазанды жашагандай жашап өткөрүшчү дейт. Пайгамбарыбыз кандай болчу дейт. Пайгамбарыбыз мондай. Пайгамбарыбыз жоомарт адам болгон, өтө жоомарт адам болгон. Анын оозунан жок деген сөз чыкчу эмес экен. Өзүнө керек буюмду дагы сураганын берчү дейт да. Анан пайгамбарыбыз ушул Рамазанда дагы айтылат, жамгыр жүктүү шамалдарга окшоп, же пайда алып келген шамалдарга окшоп, Рамазанда дагы жоомарт болот түшөт эле деп. Негизи жашоосунда жоомарт болгон, бирок Рамазанда андан дагы жоомарт болгон деп.
Ошон үчүн бул Рамазанда биздин момун мусулмандар, мурунку жакшылык, кайрымдуулук кылбаган момун мусулмандар Рамазанда кайрымдуулугун күчөтөт, ооз ачарын кылат, зекетин берет, садакасын берет, витрин берет, жардамын берет. Ошондон уланган нерсе. Пайгамбарыбыз жана жүргөндө 40 күн ушундай ачка жүргөн деп айтылат да. Орозо ошондон да келип калган дейт да. Андай эмеспи? Жок, орозо эми 40 күн андан көп ачка жүргөндөр. Пайгамбарыбыздын убагында биринчи мусулманчылыктын башталышында жашоо кыйын болгон. Баары эле баягы сыдыргыга салгандай тегиз кеткен эмес. Пайгамбарыбыздын айлана тегерегиндегилер жектешкен, кабыл алышкан эмес, куугунтук алган, экономикалык жактан блокадага алган, шылдыңдашкан, кол көтөрүшкөн, керек болсо өлтүрөбүз дешкен. Ошон үчүн Меккеден Мадинага көчүп барган, Мадинадан мусулман мамлекетин түптөгөн кыйын болгон. Ошон үчүн көбүнчө ачка жүрүшкөн. Тамак аштын аздыгынан. Орозо андан эмес. Орозо Кудай Тааланын бизге буйруган буйруктарынан. Исламда 5 негиз бар. Ошол 5 негиздин бириси. Биринчиси ла иляха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах деген бир гана Аллах бар, сыйына турган, тайына турган, сурана турган, тилине турган Аллах гана бар. Андан башка эч Кудай, күч кубат жок деген сөз. Андан кийин 5 убакыт намаз, орозо, зекет, садака, ажылык. 5 фундаменттин исламды көтөрүп турган, исламды түзүп турган 5 негиздин бири. Муну ислам илимпоздор айтат да, исламды үйдө элестетсек, анда 5 устун көтөрүп турат. Ошол 5 устундун бирөөсү. Кудай Таала бизге белек катары берген, парыз катары берген буйруктардын бирөөсү. Ооба, сиз айткандай, мунун материалдык, моралдык толтура бир пайдалары болот. Ден соолукка байланыштуу, башкага коомдук. Бул 40 күн ачка жүрүп ошондон орозо пайда болгон деген эмес, Кудай Тааланын буйругу. Орозо бүткөндө дагы бир 7 күн кармап коюш керек. Кандай бир жума кармаш керек? 6 күн. 6 күн. Анын майнысы кандай? Хикматы сыр дейсизби? Мындай бир аят бар да, ким бир жакшылык иш кылса, 10 эсе сообу кайтарылат, 10 эсе болот депчи. Орозодо 700 андан көп эсе болот. Ошон үчүн ким 30 күн орозо тутса, 30ду 10 эсеге көбөйтсөңүз 300 болот. Андан кийин анын артынан, Рамазан айынын артынан 6 күн тутуп койсоңуз, дагы 60 күн, 360 күн болот дагы, бир жыл орозо туткандай сооп берилет. Ошол хикматтан, ошол сырдан тутулуп жүрөт. Анан пайгамбарыбыз да тутчу, кийинки улуу аалымдар да тутчу. Биз негизи кылынган диний нерселер, жасалып аткан нерселердин баары ошол Курандан, пайгамбарыбыздын сүннөтүнөн, андан кийинки улуу аалымдардын кылган иш-аракеттеринен ушинтип уланып жасалып келатат. Дагы ошол эле, мисалы үчүн айына бир жолу же жумасына бир жолу кармап жүрүшөт. Анын мааниси кандай түшүнсөк болот? Орозо бул адам жумасына бир жолу же айына бир жолу ошол? Жумасына 2 жолу кармаса болот, сүннөт болот. Биринчи 4-үнчү күндөрү, ай башталганда айдын башында, ортосунда, аягында кармалат. Мунун баары адамдын өзүн өзү тарбиялоо. Орозонун бир хикматынын, сырынын бирөөсү адам өзүн өзү тарбиялоо. Биздин нафсибиз бар, жамандыкка азгырган жан дүйнөбүз, ички дүйнөбүз. Жамандыкты эле тилеп, жамандыкка эле түртө берет. Бул тойбойт эч качан, сугалак сезим. Тойбойт эч качан, жамандык же дагы артынан кете берет. Муну момун мусулмандын мойнундагы милдет, муну тизгиндеп, тарбиялап туруш керек. Муну жок кылып койгонго болбойт, шайтан өкөнү. Шайтан дагы адамдын ар бир пенденин каны менен кан, жаны менен жан болуп тегеренип жүрөт. Буларды жок кылып койгонго болбойт. Бул экөөнү мындай бир тарбияласа болот да. Биз баягы кыргыз эли, кыргызстандыктар атты минген, жылкыны минген адамдарбыз. Багылган жакшы аргымакты минип чыкканда, жаңы минип чыкканда тизгинди таштап койсоңуз, учуп күйүп бир жерге урунат, өзү дагы майып болот, ээсин да майып кылат. Нафси дагы ошондой. Ошон үчүн аттын тизгинин улам тартып отургандай, нафсинин оозундагы ошентип тизгинин тартып отуруш керек. Ал аны ачка тарбиялоо менен болот. Мындай бир хикая бар да.
Кудай Таала нафсиден сурайт да, мен анта депчи, сен кимсиң десе, нафс айтат, ана, анта депчи, менмин, сен сенсиң деп Кудай Таалага сенсиреткен. Анан Кудай Таала аны миң түрдүү бир азап менен кыйнаптыр. Отко салыптыр, сууга салыптыр, бийиктиктен ыргытыптыр, кайра эле сураса, кайра эле ошону айтат экен. Анан эң акырында муну ачка коет экен нафсине. Нафсини ачка койсо, ал шүмшүйүп ачка келип, анан мен анта, сен кимсиң десе, ана анта робби, ана абдук деп шүмшүйөт экен да, мен сенин кулуңмун, сен менин жаратканымсың. Демек, адамды жамандыкка алып барган сугалак сезимди, нафсини тарбиялоо орозо менен болот. Ошон үчүн айдын башында, ортосунда, аягында туткан жакшы болот. Же болбосо жумада 2 жолу. Пайгамбарыбыз дайым тутчу экен. 1-чи күнү, 4-чү күнү. Ошондо 1-чи күнү орозо тутасыз, сиз баягы нафсиңизди тизгиндейсиз. 4-чү күнгө чейин. 4-чү күнгө чейин нафси семирет, андан аны кайра тарбиялайсыз. Ошентип ыраттуу мусулмандын ыраттуу жашоосу уланат. Ошол айына 3 жолу кармайт деп атпайсызбы? Ошонун дагы өзүнчө сообу барбы, жокпу? Рамазандын сообуна эч нерсе тең келе албайт. Эч бир сооп, эч бир кошумча түзүлгөн. Рамазан парз, моюндагы милдет. Кадимкидей эле намаз сыяктуу. Рамазан парз, орозо. Ал эми сиз айтып аткан жума сайын 1-2 жолу же болбосо айдын башында, аягында, ортосунда дегендер, булар кошумча нафил орозолор. Анан албетте нафил орозонун сообу парз орозонукунан кемирээк болот. Бирок адамдын жашоосун бир ыраатка салыш үчүн, нафсисин тарбиялаш үчүн дене боюна пайдалуу. Ушул өлчөнгөн 30 күндүн орозосун толук кармаганга аракет кылыш керек экен. Бирок мисалы үчүн ортодо кандай бир себептер менен 4-5 күн же бир жумага чейин ооруп калат, дагы бир нерсе болот, карыз болуп калып атышпайбы? Ооба. Ошол карызды кийинки жыл, кийинки айларда же болбосо ошентип бир топ убакытта деле барып ошо кутулушат. Мисалы үчүн ошолордун сообучу башындагыдай болбой калабы? Ооба дейм, албетте ар бир нерсени убагында жасаган жакшы, бирок биздин дилибиз исламдын Кудай Таала боорукер, мээримдүү, Кудай Таала пендесинен алы жетпей турган, күчү кудурети жетпей турган нерсени талап кылбайт. Жеңилдик берет. Дин жеңил, оор эмес. Пайгамбарыбыз дагы бир жолу бир сахабасы аттын үстүндө, жан жолдош аттын үстүндө кетип атат. Шаардан тизгининен кармап, пайгамбарыбыз жетелеп чыгарып кетип атат дагы. Анан башка бир алыска жиберген да, динди жеткириш үчүн. Улам айтып баратат да, яссир вала туассир, башшир вала тунаффир депчи. Ой, баланча, сен бара турган жериңде динди оңой кылып жеткирген, оор кылып жеткирбеген, кубанычтуу кылып жеткирген, адамдар жийиркене тургандай кылбаган, макулбу, уктуңбу деп улам жетелеп шаардын чекесине чыгарып, эми жакшы барып кел деп жөнөтүп коет да. Ошол сыяктуу дин жеңил. Анан адамдын күчү кудурети жетпеген нерсеге талап кылбайт. Адам пенде, ооруйт, ар кандай башына иш түшөт. Эгер ошондой орозо кармай албай турган бир мусулман врач айтса, сен орозоңду кармасаң, ооруң күчөп кетет. Же орозосун улантса, өлүмгө дуушар боло тургандай болсо, анда ошол күнкү орозосун тутпай турат дагы. Кийин Рамазан бүткөндөн кийин, орозо айы бүткөндөн кийин аны тутуп берет. Ал деле ошол оорусуна байланыштуу кийин тутса деле ошол соопко жетет буюрса. Анан жөндөн жөн бузуп алган ал болбойт. Оорусуна байланыштуу же сапарга чыкканда дагы уруксат берилет. Сапарга чыкканда адам эгер сапары жеңилирээк болуп кыйналбай турган болсо, өзүн эркин тутуп кете берсе дагы сооптуураак болот. Бирок сапарда кыйнала турган болсо, сапарга чыкканда орозо тутулбайт дагы. Ал ошол тутпай калган күнүн кийин орозодон кийин тутуп берет. Пайгамбарыбыз жөнүндө айталы келиңиз. Пайгамбарыбыздын улуулугу жөнүндө, сулуулугу жөнүндө, кулк мүнөзү жөнүндө. Себеби биз пайгамбарыбызды карап түздөнөбүз. Пайгамбарыбызды сүйсөк, пайгамбарыбыздын өмүр тарзымалын билсек, кулк мүнөзүн билсек, ошол кулк мүнөз менен мүнөздөнсөк, ошонун артынан жөнөсөк, артынан жүрсөк, сахабалар жеткен, улуу муундар жеткен бир улуулукка жетет элек.
пайгамбарыбызды сүйсөк. Пайгамбарыбызды сахабалар укмуш сүйүшчү. Bir misal ayta keteyim, көп айтылып жүрөт. Бирөө келип, пайгамбарыбыздын жанына келип, сахабалардын жан жолдошторунун бирөөсү келип, ыйлап жиберет да. Анан эмнеге ыйлайсың десе, сизди ушунчалык жакшы көрөм дейт. Анан жакшы көрсөң десе, сизди тээ алыстан болсо дагы күндө бир жолу карап койгонго аракет кылам дейт да, карап койгонго аракет кылам дейт. Анан эмне болду десе, сиз дагы бул дүйнөдөн өтөсүз дейт. Мен дагы өтөм дейт. Баарыбыз өтүүчүбүз дейт. Сиз Кудай Таала убада кылгандай бейиштин төрүндө Фирдавста болосуз. Мен бейишке кирсем деле бери жакта калып кетем да, түбөлүктүү сизди көрбөй кантип жүрөм деп ыйлайт да. Анан пайгамбарыбыз ошол жерде ошол сахабага жан жолдошуна айтат, бирок ошол аркылуу баарыбызга бир сүйүнчү, бир багытты сызып көргөзүп берген да. Ал-мар'у ма'a man ahabbahu. Адам кимди сүйсө, ошону менен бирге болот деп. Адам кимди сүйүп, кумир тутуп, ошонун артынан жүрүп, ошонун мүнөзү менен мүнөздөнүп, ошонун ою тилеги, ошонун багыты менен жүрсө, ошол адам менен бирге болот деген. Демек, бул дүйнөдө мен момун мусулманмын деген адам ойлаш керек. Кимди көмир тутуп атат, кимдин жолунан кетип атат, кимди сүйүп атат, ким дегенде түн уйкусу бузулуп атат, ошого жараша болот. Адам кимди, бул дүйнөдө кимди жакшы көрүп, ким менен пикирлеш, ойлош, кимдин артынан жүрсө, кыяматта ошо менен болот. Бул дүйнөдө биздин демек пайгамбарыбыздын артынан жүрүшүбүз керек, пайгамбарыбыз менен мүнөзү менен мүнөздөнүшүбүз керек. Пайгамбарыбыз укмуш боорукер болгон. Укмуш боорукер болгон. Деги эле бардык жакшы нерсени пайгамбарыбыздан издесек болот. Оюңузга эмне келсе, пайгамбарыбыздан үлгү ала алабыз. Мисалы, Мадинада артынан жан жолдоштору менен баратса, ошол убакта кичинекей кыздар бири-биринин колун тегеренип ойношчу экен. Анан өтүп бараткан адамдардын жанында колдорун кармап тегеренип ойноп атып, анан адашып пайгамбарыбыздын колун кармап алышчу экен. Пайгамбарыбыз колун силкип алчу эмес экен. Болбосо падыша, пайгамбар, ошол мамлекеттин жетекчиси. Тигил кыз чарчаганга чейин сахабаларды, адамдарды каратып коюп, кыз менен кол менен кармап алып тегеренип ойночу экен. Кичинекей балага да ошондой мамиле кылчу дейт. Мисалы, бир согуштан туткундар менен көп олжо кайтып келатат. Бул жерден да баса белгилеш керек да. Согуш дегенде пайгамбарыбыз эч качан басып алуу согушун аткарган эмес. Пайгамбарыбыз катышкан согуштар, жаңжалдар, уруштар бүт баары коргонуу согушу болгон. Коргонуу согуш менен басып алуу согушу экөө асман менен жердей айырма. Пайгамбарыбыздын артынан 400 километр жака көчүп кетип, башка Мадина шаарында мусулман мамлекетин түптөп атса дагы, Меккеде калгандар, айлана тегерегиндер тынч койбой, улам басып алабыз, талкалайбыз деп келип атып, кайрат Кудай Тааланын кудурети күчү менен талкаланып, артка кайтып кетишчү да. Бул жерде айта турган нерсе, пайгамбарыбыз эч качан эч бир жерде басып алган согуш аткарган эмес, коргонуу согушун аткарган. Ошондой коргонуу согушунда кел атат дейт. Туткундар кел атат, тигил душмандардын олжосу, төөсү, уyu кою кел атат, адамдар кел атат, жаралар болгондор кел атат, баары колонна болуп тизилип кел атат дейт. Пайгамбарыбыз бийик жерде жанындагы жан жолдоштор менен карап турат дейт. Анан бир эне дейт, баласын жоготконго дейт, улам дейт, тигил көчтүн алдына чуркайт, артына чуркайт, ортосунан улам бир жаш баланы карап, жок бул менин балам эмес экен деп, улам кыдырып отуруп, анан баласын таап алып, бекем бооруна кысып өпкүлөдү дейт. Анан пайгамбарыбыз карап туруп айтты дейт, могул ушул эне ушул баласын тозоготуна ыргытабы дейт. Жок десе, Кудай Таала дагы пенделерди тозоготуна киришини каалабайт, бейишке киришин каалайт. Кудай Таала андан дагы боорукер деп. Пайгамбарыбыз боорукерликтин символу болчу десек болот да. Туу чокусу болсок да. Чоң рахмат сизге. Урматтуу жалпы теле көрүүчүлөр, бизде атайын бүгүнкү улуу Рамазан айы берүүсүндө келген Жал мечитинин имамы Медетбек Ажи Садиев болду. Бардык орозо кармаган пенделер, бардыгыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Дагы көрүшкөнгө чейин
Сак саламатта туруңуздар.